Саламатсыздар урматтуу достор, сиздер менен кайрадан Рамазан Сейдбалиев. Менин каналыма катталып жана көрүп жаткансыздарга сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле бүгүнкү чыгарылыш бул Америкага болгон сапарым. Андай эмесе көрүп баштайбыз. Азыркы учурда мен Катар мамлекетинен чыгып бараткан кезим. Доха шаарынан түз Нью-Йорк шаарына жол алдым. Бул Катар мамлекетиндеги Доха шаарындагы Хамад аэропорту. Эмнеге бул жак менен кетип жатат десеңиз, мен бул аэропортто 4 жыл иштедим. Жумушум сатуу тармагына байланыштуу болчу. Менин компаниям түздөн-түз Qatar Airways авиакомпанияга тиешеси бар болгондуктан, бизге авиабилеттерге арзандатуулар бар болчу. Ошол себептен мен ушул 4 жылдын ичинде 13 өлкөгө барып келдим. Жумуш эң эле оңой эмес болчу, бирок мен бул жумушума ыраазычылык сезимдер менен кетип бара жатам. Арадан 15 саат өтүп, Америкадагы Нью-Йорк шаарына келип калдым. Чек ара кызматкерлери өтө жеңил мени жөнөтүштү, көп суроо берген жок. Эмнеге дегенде мен көп эле өлкөгө кыдыргам, ошонун кандайдыр бир деңгээлде жардамы тийди десем болот. Родной, кандайсың? Мени тосуп алгандан кийин биз Нью-Йоркко жакын болгон Филадельфия шаарына жол алдык. Ушул орусча айтканда розовый очки деп коет го, Америка жөнүндө. Ошону чечип туруп сиздерге чыныгы Американы көрсөтөйүн. Сөзсүз убакыт өткөндөн кайсы бир жылдан кийин кыргыз элдери көтөрүлүп кетишет, бирок башкы стадияда, башкы убакытта кандай көтөрүлүп, кандай оорчулуктарды көргөнүн мен сиздерге өзүм көрсөтүп айтып бермекчимин. Анда эмесе достор, бул жакта мынакей мен тааныштыра кетейин. Бул Нурислам деген досум. Бул жактан тосуп алды жана ошондой эле Меля, Мелис. Салам. Кыргызстанга. Кичине уялып атат, ошондуктан көп неметпей эле коюңуздар, көңүл бурбай эле коюңуздар. Филадельфия. Эртеси күнү эле мен биринчи эле орунда сим-карта жана банк картасын жасап баштадым. Бул менин сим-картам T-Mobile деген операторго тиешелүү. Мына достор, мен кыдырып жаткан учурда ушундай бир магазинге келип түштүк. Ross деген экен да. Бут кийим бааларын сиздерге көрсөтүп коеюн. Adidas мисалы бут кийими $40 турат экен. Кийинки бут кийимдердин бири мынакей мондай жылуу бут кийим $33 турат экен. Суук аба ырайына ылайыктуу, ыңгайлуу. Мисалы бул жакта Nike бут кийим турат $40 турат экен. Мисалы достор, мондай бир Reebok бут кийими бар экен. Кроссовкалар $35 турат. Converse ботинкалар деле баалары примерно бир $30 тегереги. Эми достор, эмне деп айта кете алам? Кийимдин баалары өтө төмөн болгондуктан бул жерде кайсы бренд кийип жүрөсүң, эмне кийип жүрөсүң, бул эч кандай бир мындай жашоо деңгээлин көрсөтпөйт. Анткени бай адамдар деле мындай жөп жөнөкөй кийинип жүрөт. И в тот же момент кедей адамдар деле, кедей деп айтууга болбойт, бирок мындай акчасы жок болсо деле аларда мындай кымбат кийим болушу мүмкүн. Вот. А бизде кандай Кыргызстанда? Бизде эгер кымбат кийим кийип жүрсө, ал обеспеченный катары эсептелинет, бирок бул жакта такыр башкача экен достор. Байман, келип атабыз азыр 10 минут деп турат картада биздикинен. Всё, биз уже чыктык машинадан. Мынакей анда эмесе Мелис Точно билем да мен. жаңы машина алып аткан кези. Биздикиде калифорнийский болчу да. Бул жерде Асанбаев может страховка только? Страховка Асанбаев и регистрация Асанбаев.
Номер кайсы жакта? Разный болсо эчтеке болбойт да? Я номер кимде? Астына номер кылбайлы койсо болот да, туурабы? Без номеров. Выбор 40 керек окшойт го, выбор 40. Что-то белым калдым. Мейлі, құт болсын. Рахмат, брат. Рахмат, Байман. Сен... Все, бүтті? Сонда? Бүтті, сейчас просто поедем. Давай. Азыр ошондо эмне кыласыңар? Мотор майын алмаштырасыңар бе? Или баралка нужна. Филадельфияга келип, мондай бир ресторанга келдик, кафешка экен. Бул жакта азыр пицца заказ кылып. Басы арзан деп койсом болот, $25 азыр келсин. Şu $25 получается пепси, су, андан кийин тиги жактагы пиццасын алып келсин. Не деп айтып коесуң? Мени тартып атасың. Сени тартып атам. Пепси жакшы экен деп. Пепси жакшы экен. Мынакей достор, мына размерин көрүп атасыздар, канчалык чоң экенин. Ушул $25 экен. Thanks, man. No problem. Yeah, assalamu alaikum, my friend. Yes, YouTube channel. Oh, really? Not really big, but Nice. what is your name, man? Anas. Anas, nice to meet you, man. Welcome. Yeah. Welcome. Yeah. Шукран, man. Шукран. Я уже кушал. Жак атсага, э? Болду анда. Все, тамак тартып болсун, жигиттер. Өткөн турбайбы? Мынакей машинанын майын алмаштырып турганбыз. Бул жакта ошо адамдар украиналыктар экен. Мынакей ушундай бир механизм менен кыскасы бүттү, условия бар. Көрсөң? Катуу эле оротобу? Ну, держался, вот, у меня, видишь? Вот у меня, например, у него этот, удержки. Мындай эле бул дос бала менен неме деп күрөшүп өздөрү эле кичине оюнданып жакты экенби? Ошо билбей атам, чыкканбы же сынганбы. Достор, жаңы эле колун байлатып келди. Эмне болду деди дейм? Жүлүндөрү үзүлүп кеткен сымалдай. Ошону оңдоп азыр абайлап жүрүңүздөр да, достор. Американын ар бир штатында жумасына 2 жолу тамак аш бекер берилет экен. Ошол мүмкүнчүлүктү колдон кетирбей, биз дагы ошол берилчү жакка барып, 3 адамга лайыктуу азык сатып алдык. Мен абдан таңгалуу сезим менен калып калдым. Эмнеге дегенде алар берген азыктар өтө жогорку сапаттагы продукциялар экен. Жана мындай азык-түлүктү алар бир жумасына 2 жолу берилет. Дагы бир жолу белгилеп кетем, көрүп турган тамак аш бул 3 адамга лайыктуу кылып бергени. Еду сейчас прям. Кеттик Чикаго. Туруп на месте что-то решили мы туруп. Нуристин колу кичине кокустап калып жумушка чыга албай калды. Ошол эле момент мен бошмун. Мейли пока что жумушу чечилбей атат. Ошондуктан биз Чикагого жол алдык. 12 саат. Буйса азыр бир астай жолго чыгабыз деп. Браво. Арадан 12 саат өтүп, биз Чикаго шаарына кирип келдик.
биздин Чикагого болгон саякатыбыз абдан жогорку деңгээлде өтүп атат. Жана ошондой эле жакшы маанай биздин водитель Меля. Нурис. Да. Ошо достор, алга Кыргызстан.